Өзүңөр азыр эмеде видеодон көрдүңөр, биздин презентациядан көрдүңөр. Мына жылдан жылга азыркы алсак, бизде эгерде 400-500 мегаваттын тегерегинде бизде бүгүнкү күндө электр энергия жетпей таңкыздык болуп атса, ошол 400-500 мегаватты биз чакан кестер менен эле мына бул Кудай буйрса бир 2 жылдын ичинде чыгабыз. Мына уже бүгүнкү күндө 450 миллион киловатт сааттын тегерегинде уже биздин жаңы курулган чакан кестер болуп атат. Азыр Орто Токой кесинде мындайча айтканда эме курулуш иштери жүрүп атат, 21 мегаватт. Папан кесинде 27 мегаватты, Кара Көлдө жүрүп атат, ошол чакан. Андан тышкары жанагындай 1 мегаваттан 30 мегаваттка чейин курулуп аткан чакан кестердин баарын биздин өзүбүздүн ошо ички инвесторлор каржылап ошолор куруп атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич бийликке келгенден баштап эмнеге ушунчалык кызыктар пайда болду деген суроо болушу мүмкүн. Анткени бүт мындайча айтканда закондорду тууралап, ошол инвесторлорго жагымдуу тарифтерди алып келип, жагымдуу закондорду берип атабыз. Кудайым буйрса, мына акыркы 3 жылдын ичинде гидроэнергетикага эң чоң кызыктар мамлекеттер көп болуп атат да. Жылга форумдар көп эле өтө берчи, бирок мынчалык тармакта, мынчалык компаниялар кызыктар болуп келчү эмес да. Бүгүнкү күндө мына 150дөн ашык компания ошол гидроэнергетикага кызыктар болуп бүгүнкү күндө келип атат.